Қаланын 28 жаштагы тургуну Жаңылай айым 3М төрөгөнүнө 2 күн гана болду. Боюна бүткөндөн тартып УЗИ аппараты 3 ымырка экенин көрсөтүп келген. Наристелердин эне курсагындагы 2 айлыгында боюнан козголуп, жеке төрөтүйүндө дарыланып келген. 14 февраль күнү кош бойлуулуктун 37 жумалыгында көз жарды. Төрөтүү оор болуп, операция жол аркылуу ишке ашкан. 2 уул ымыркайдын эң чоңу 3 кг 200 грамм, кичинесинин салмагы 2 кг 400 грамм болгон. Учурда эне балдардын ден соолугу калыбына келип, жакындары караганга көмөк көрсөтүүдө. Азыркы учурда ден соолугубуз жакшы, балдардын да ден соолуктары Кудайга шүгүр жакшы. Бул биздин 3-чү балабыз. Bundan алдын бир уул, бир кызыбыз бар. 5 балалы болду, Кудайга шүгүр. 2 уул, 2 кыз, 3 уул. 3 уул, 2 кызды болдук. Жаңылай Мадамбекова жолдошу менен 4 жыл алдын турмуш курган. Бул мезгилге чейин бир кыз, бир уул төрөп тарбиялап келишсе, эми 5 баланын ата-энеси болушту. Ал эми кайненеси мурун эле уулу эгиз балалуу болсо деп тиленип жүргөндүгүн айтат. Мен өзү эмеде иштеп келгенде, Сахалинде иштеп жүрүп, биринчи жолу айтайын, бир сүйүнчүмө өзүмчө ниет кылып эме кылдым да. Же кызым, же уулум бир бизге эгиз неме кылса, же Кудайым тартууласа деп ниет кылганмын да. Ошентип жүрсөм 10 күндөн кийин анан булар сүйүнчүлөп калышты, апа эгиз экен деп. 3 экен деп, 3 экен деп айтып калышты да. Тооба 10 күн мурун өзүм мындай ойлондум эле деп, жакшы ниет кылдым эле, тооба ниетим кабыл болуптур да деп сүйүнүп калдым. Анан ошол жакта иштеп жүрө 9 айда келдим, ушу төрөткө жакын. Келип анан ушу 1 апта болду келгениме. Анан төрөлдү булар. Жакшы, Кудайга шүгүр. Сүйүнүчүм Кудайым берди бизге дагы. Ооба, биринчи жолу 3М биздин семьяда. Кудайга шүгүр, Аллага миң карла шүгүр, ушу 3 неберени бергенине. Азыркы күндө ден соолуктары жакшы, кызымдын да ден соолуктары жакшы, мен тайнеси боломун. Өзүм дагы эң кичине балдарым эгиз балдар. Жаңылай Мадамбекова каладагы ата-эне бала төрөтүүндө көз жарды. Төрөтүү ишмердүүлүгүндөгү 4 жыл аралыгында 2-чи учур 3М кабыл алды. Ымыркайлар өз айында жарык дүйнөгө келгендиктен ден соолугу жакшы. Жаш эне күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул ымыркайлар жыл башынан бери Ош шаарында төрөлгөн 2-чи 3М болуп калды. Жаңылай менен Саматтын чоң майрам күнү болду. Жаңылай 3М төрөдү. Операция жолу менен 2 уул, 1 кыз төрөдү. Биринчиси уул 2 кг 400, экинчиси кыз 2 кг 500, үчүнчүсү да уул төрөлдү 3 кг 200. Бүгүнкү күндө ал-акыбалы жакшы, апасында ал-акыбалы жакшы, балдар дагы жакшы чоңоюп атышат, ал-акыбалы жакшы. Күнүгө медицинский обход докторлордон болуп атат, күнүгө көңүл буруп карап атабыз. Өлкөбүздөгү элдин демографиялык өсүшү соңку жылдары жакшырып келе жатканы байкалган. Айтсак, Ош шаарында 2020-жылы 184 эгиз төрөлсө, анын ичинен 3М жарык дүйнөгө келген. Узаган жылы 186 эгиз наристе төрөлсө, анын 2 учуру 3М болгон. Кыргызстанда 7 баладан соң батыр эне статусу берилет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.